Ал 11 гана күн мурун төрөлүп, өзүнүн жаңы чөйрөсү менен таанышууга бүт сезимдерин жумшоодо. Бардыгы энесинин курсагындагылардан айырмаланып турса дагы, Стефанга апасы менен атасы аны менен сүйлөшүп, кучактап, терметип, кургактап, тамак берип, кам көргөндө жагат. Стефан энесинин жүзүн эң кызыктуу деп эсептейт. Ал апасынын өзгөчө жакын болгондо жакшы көрөт. Ал апасы анын айланасында жүргөндө ага көңүлүн бурганга аракет кылып жатат. Азырынча башын өз алдынча көтөрө албаса дагы, көмкөрөсүнөн жатканда башын бир аз көтөрө алат. Ал көбүнчө манжаларын муштум кылып түйүп, оозуна салат. Стефан бактылуу, анткени ата-энеси анын керектөөлөрүн эске алышат жана ага жооп беришет. Ал аны көбүнчө ыйлоо аркылуу билдирет. Апасы менен атасы Стефандын курсагы ачып калганын, нымдуу жалаяк тынчын алганын же ичи ооруп жатканын түшүнүүнү акырындык менен үйрөнүп жатышат. Алар анын жанында болуу менен, кучактоо жана жагымдуу үндөрү менен ага эмне кылып жаткандыктарын түшүндүрүп, аны сооротуп, тынчтандырууга аракет кылышат. Алар бул нерселерди жасоо менен анын жалпы өнүгүүсүнө жана мээсинин өнүгүшүнө түздөн түз түрткү берерин билишет. Стефан ата-энесинин жанында бейкапар уктайт. Дүйнө бул коопсуз жана тынч жер.